басуу адеби. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям толук инсан, Алла Тааланын тарабынан толук тарбияланган, бардык жагынан жетишкен, үлгүгө татыктуу, бардык жагынан Алла субханаху ва таала эч бир кемчилдиксиз кылып жараткан, басканда, турганда, кыймыл аракетте, мамиледе, ишенимде, кыямат күнгө чейин келе турган бардык байларга, кембагалдарга, эркектерге, аялдарга бардыгына үлгү. Чырайлы үлгү Мухаммад алейхиссаламда гана. Ошондуктан пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчигенге биз буйрук алганбыз. Wa in tuti'uhu tahtadu. Алла Таала айтат, эгерде силер Мухаммад алейхиссаламга баш ийсеңер, анда сөзсүз туура жолду табасыңар. Жашооңордун жолуңарда хидаят болот дейт. Демек бүгүн басуу адебинде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай баскан? Биз да ошондой басканга аракет кылышыбыз керек экен. Эң биринчиден кандай гана бутуңузду кадам көтөрбөңүз, ушул жакшы ниетте кадам көтөрүш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жерден путун көтөргөндө толук көтөрөт эле, путун сүдүрөп баспайт эле. Толук көтөрөт эле, күч менен көтөрөт эле, басканда тезирээк басат эле. Анан өтө эле мында шашып эмес, бирок өтө ылдамды, акырындагы эмес, тезирээк басат эле. Басканда бир аз алдыга ийилип, тепкичтен түшүп баратканда адам кандай басат? Ошондой кылып басчу эле деп Хазрет Али радыйаллаху анху сыпаттап берип атат. Мынакей. Демек, сүннөткө лайыктуу басуу деп ушуну айтат экен. Бир аз ылдамыраак басып, путту так-так көтөрүп, бекемирээк коюп, бир аз алдыга ийилип басыш керек экен. Экинчиси, кандай гана иш болбосун, ниет кылыш керек экен. Ар бир кадамга Алла Таала жакшылыкты берет. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте мындай дейт. Эгерде мечитке дарат алып жөнөй турган болсо, жамаат менен намаз окуйм деп. Ар бир кадамга бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт дейт. Демек, биздин кадам таштаганыбызга дагы буга сооп жазылат экен да. Ошондой эле Кудай сактасын, бир адам уурулукка же жаман чакымчылыкка, же кандайдыр бир арам ишке баса турган болсо, буга да күнөө жазылат. Демек, билиңиз, биздин тилибизден чыкканга эле сооп күнөө эмес, путубуздун басканына дагы сооп күнөө жазылат экен да. Сүйлөбөсөк дагы басып баратсак, буга сооп жазылат, же болбосо күнөө жазылат экен. Ошондуктан Алла Тааланын өкүмүн аткарганга, же болбосо кандай пайгамбардын сүннөтүнө деп ниет кылыш керек экен. Андан кийин басканда кичине бир кичпейил, жөнөкөй, текеберленбей, менменсибей басыш керек экен. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала мындай дейт. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Жер бетинде, жер жүзүндө менменсип текеберленип баспагын деп буйрук келди. Демек Алла субханаху ва таала бул жерде буйрук берип атат. Анткени сен эч качан антип текеберленип бассаң, жерди эч качан тешей албайсың. Бийиктикте тоого да жете албайсың деген Алла Тааланын өкүмү. Бут кийим бирөөсүн кийип баспа. Өткөндө дагы айттык эле, экөөсүн кий, же болбосо экөөнү тең чеч. Кээде жылаң айлак баскыла деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйрук берет эле, анча-мынча жылаң айлак да баскыла деп. Өзгөчө мына ысык күндө, топуракта, же болбосо кумдун үстүндө, ушундай жерлер жылаң айлак басса, бунун дагы аябай пайдасы бар. Себеп дегенде бүгүнкү күнү медицина деле айтат, адамга байланыштуу бардык мынакей нервтердин эмелери таман, адам путунун алдында дейт. Буга дагы мүмкүн
өтө чоң пайдасы барды. Басып баратканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям артын барып мындай кайра карай бербейт эле да. Алдын карайт эле. Алдын карап басат эле. Ошон үчүн мисалы Каабаны тегерени басканда дагы биздеги шариаттын өкүмү боюнча бул кээде адамдар бул жакты карап басат, алдындагы адамды сүзүп алат, же болбосо мындай башка нерсе болуп калат, ошого жыгылып кеткен учурлар болуп калат. Мына жакында эле биздин бир досубуз, урматтуу бир досубуз, ошол тепкичтен түшүп келатып, балдар тез баспайсыңар деп путун сындырып алды. Аркага бурулдум эле дейт, мындай басып, анан байкабай калган экенмин дейт, тепкичтен алды. Бурулганбы замат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү боюнча мынакей. Бурулсаң токтоп туруп бурул, басып баратканча бурулба дейт. Муну бул жерден аялдар жолдун ортосунан баспасын дейт. Мисалы бир чоң жол, ошонун ортосунан баспасын дейт, чекесинен бассын. Сүннөт боюнча өткөндө дагы айтканбыз, оң жактан, оң жагынан баскан бул өтө пайдалуу. Жолдун адеби, салам берүү. Жолдо ким өтпөсүн, бардыгына салам берүү. Жана саламга жооп берүү. Эгерде бизге салам берсе, ага жооп берели. Намахрам аялдарды кароодон көздү сактоо. Куллил муъминин ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Алла Тааланын өкүмү момундарга айткын, көздөрүн сактасын, уяттуу жерлерин сактасын деп. Жакшылыкка чакыруу. Мына пайгамбарыбыздан сахабалар сураганда, жолдун акысы эмне дегенде пайгамбар ушинтип жооп берген. Жолдун акысы көздү сактоо деген. Жолдун акысы жакшылыкка чакыруу. Жолдун акысы жамандыктан кайтаруу дейт. Жолдун акысы адамдарга жол көрсөтүү. Бирөө бир жол таппай калса, каерде деп сиз билесиз, өзгөчө чоң шаарларда айылдан келгендер болуп калат. Аларга жол көрсөтүү мына өтө улуу сооптуу иш. Мазлумга жардам берүү. Жолдо эгерде адамга зыян бере турган нерселер жаткан болсо, аны алып таштоо. Жолдо эч кимге биз өзүбүздүн заты, өзүбүздүн тарабыбыздан зыян жеткирбейли. Жана жолдо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки наалат айтыла турган нерседен сактангыла деген. Ал кайсы десе, ошо жолго ажат кылуу. Демек, адам баса турган жолго жана көлөкөлөй турган жол орунга, ошол жерге адам баласы аны ажаткана кылбаш керек экен. Ал жерге бошонбош керек экен. Пайгамбарыбыз айтат, бул жерге наалат айтыла турган дейт. Урп-адатта жаман көрүлгөн нерлерди кылбоо. Мисалы, ышкырык, түкүрүк жана урп-адатыбызда ушу жолдо кайсы нерсени айыптуу деп эсептейт, ошолордон сактануу. Жана жолдо мисалы биздин бүгүнкү күнү өкмөттүн мыйзамы бар, ошолорго ылайыктуу ушуга бекем болуу дейт. Мисалы азыркы пешеход жолдон өтүү деп коелу. Макулбу? Же болбосо мына светофорлордон дейли. Макулбу? Мына ушу нерселердин бардыгын ушу жол адебине кирет экен булардын бар. Жол адебине кирет экен. Мына нерди эстеп Алла субханаху ва таала амал кылууга барыбызга жардам берсин. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.